Assalamu alaikum, урматтуу жыйындын катышуучулары, урматтуу дин аалымдары. Бүгүнкү жыйыныбызда дин тутуу эркиндиги боюнча мыйзамдын долбоорун талкуулаганы чогулуп олтурабыз. Өзүңүздөр билгендей, бул мыйзамга кошумча түзөтүүлөр киргизилип жатат. Буга чейин урматтуу дин аалымдары менен бир нече жолу чогулушуп пикир алмаштык элек. Дин аалымдарынын сунуштарын дагы кабыл алдык. Алымча кошумчалар болду. Макулдашылган акыркы варианты сиздерге таратылып берилген. Бүгүнкү жыйында дагы бир жолу дыкат карап, электен өткөрүп, жет өлчөп, бир кесип, кеңешип кескен бармагы оорубайт дегендей, анан жогорку кеңешке жиберели деген сунушум бар, мыйзамдын долбоорун. Урматтуу жыйындын катышуучулары, сиздерге сөз берердин алдында ушул мыйзамдын долбоорунун тарыхына азын оолак токтоло кетейин. Мындан 2 ай мурда дин иштери боюнча комиссия бул мыйзам долбооруна кошумчаларды киргизүүнү сунуштаган экен. Ал демилге дароо эле сын пикирлер менен коштолду. Коомчулукта ар кандай ар түрдүү пикирлер айтыла баштады. Чынын айтуу керек, арасында радикалдуу пикирлер да болду. Бийлик дааватты жок кылганы жатат, эми молдолордун оозун жабабы деген сыяктуу сөздөр айтылды. Ушундан улам мен дароо эле бул мыйзамды долбоорун өз колума алып, дин аалымдары менен кеңешүү үчүн жыйындарды өткөрө баштадым. Бир топ жыйындар өттү. Биз светтик мамлекет болгондон кийин дин иштерине кийлигишпейбиз. Ал эми динчилдер болсо мамлекеттин иштерине кийлигишпейт. Муну жакшы билесиздер. Мындан ары деле ошондой болот. Буга чейин ошо дин иштерине кийлигишпегенден кийин муфтият тармагында эмне болуп жатканына көп деле көңүл бурган эмес экенбиз. Ичинен көрүп билгенден кийин өкүнүчтүү бир нерсеге күбө болдум. Муфтият тармагында да, дин тармагында дагы башаламандыктар бар экен. Биринин сөзүн бир укпай, муфтиятка, аалымдар кеңешине баш ийүү деген таптакыр эле жок экен. Жөнөкөй сөз менен айтканда, дин тармагында улак тартыш уланып келаттыр да. Өзүңүздөр билгендей, 2010 жылдан 20 жылга чейин дагы мамлекеттик бийликти башкаруу бутактарында улак тартыш болуп келген эле. Анын кесепетинен мамлекетибиз чачырап кетебиздеганын өзүңүздөр жакшы билесиздер. 2020 жылы баш мыйзамды өзгөртүп, бардык мыйзамдарды ага дал келтирип, бийлик түзүмүн иретке келтирип койдук элек. Анын натыйжасында көрдүңүздөр, дароо эле тартип орноп, мамлекетибиз өнүгүү жолуна түштү. Мына ушул сыяктуу эле дин тутуу эркиндиги боюнча мыйзамдарды да оңдоп, толуктап, түзөтүүлөрдү киргизүү менен муфтиятка жардам беришибиз керек экенин мен көзүм жетти. Муфтиятты, анан аалымдар кеңешин күчтөшүбүз керек экен. Аалымдар кеңешинин тизмесин алып карасам, мечиттерде, интернет булактарда даават айткан күчтүү аалымдарыбыз жок экен. Мисалы, мына 21 кишиден турат экен. Анын арасында мисалы Максат Токтомушев, Садыбакат Доолов, Нурулло шейх, Абдурахман шейх сыяктуу күчтүү аалымдарыбыз жок экен да. Албетте, биз сиздердин ишиңиздерге кийлигише албайбыз, бирок жөн гана сунуш иретинде айтып атабыз. Эми ушуларды киргизип, аалымдар кеңешин күчтөп, бир муштум болуп, мен мусулманмын деген жарандарыбыздын баарын муфтиятка, аалымдар кеңешине баш ийгендей кылсаңыздар, кандай жакшы болор эле да. Ошондо жарандарыбыз баягы Хизбут Тахрир, Якын Инкар деген сыяктуу радикалдуу агымдарга ээрчип кетпейт эле. Кыргызстандын аймагында ислам динин кармангандар бир гана муфтиятка жана аалымдар кеңешине баш ийип, алардын чечимдерин мыйзам катары аткарганда гана тартип, ынтымак болмокта. Ал эми ынтымак болбосо, ынтымагыңар болбосо эч кандай ийгилик жарата албасыңыздарды аны өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мамлекет өздөрүн исламчылбыз деп, исламга жаманып алып кээ бир жарандарыбызды радикалдуу багыттарга жетелеп кеткендер менен күрөшүп, аларды камап жатабыз. Бирок бул эми мурдатан эле 30 жылдан бери эле келаткан мамлекеттин иши. Бирок камоо жолу менен мамлекет бул көйгөйдөн арыла албасыбызды, андайлар менен күрөшүүдөн майнап аз болорун байкадым. Ошондуктан муфтиятты күчтөп, аалымдар кеңешине жардам берип, силер аркылуу радикалдарды оң жолго Ханафи мазхабына салса болоруна көзүм жетти. Динге жамынып алып, радикалдуу кадамдарга баргандарды мындан ары мамлекетти аралаштырбай, муфтият менен аалымдар кеңеши тарбиялап, даават айтуу менен оң жолго салышыңар керек экен да. Ал эми дааватты жоюп атат дегендерге айтарым, даават жоюлбайт. Дааваттан биз эч жамандык көргөн эмеспиз. Тескерисинче 90-жылдардан кийин
Канчалаган жарандарыбыз даават уккан соң оң жолго түшкөндүгүнө далилдер өтө эле көп. Ага баарыбыз эле күбө болуп келе жатабыз. Дааватты мечиттерге чогултуп алып айткыла, аш тойлорду айткыла, маркумду акыркы сапарга узатууду айткыла, эл чогулган жерлерди айткыла, WhatsApp группаларды айткыла, соц тармактардан айткыла. Азыр эми 21-кылымда даават айтууга каалагандай түрдүү мүмкүнчүлүктөр бар. Айылдардагы WhatsApp группалар аркылуу мисалы саат баланчада мечитке чогулгула, дааватчы келди, даават уккула десеңиздер, заматта чогулуп калышат. Азыр эми ар бир айылда мечиттер бар да, ар бир айылда ошо WhatsApp группалар бар. Дегенде эми урматтуу жыйындын катышуучулары кезек-кезеги менен сиздерге дагы сөз берейин. Ар бириңиздердин колуңуздардагы мыйзам долбоору боюнча дагы кандай алымча кошумчаларыңыздар болсо, тартынбай айтыңыздар дагы. Бул азырынча долбоор гана. Долбоорду ар тараптан талкуулап, жакшылап бышырып алып туруп, анан жогорку кеңешке жиберели деген сунушум бар. Мээримдүү жана ырайымдуу болгон Алла Тааланын ысымы менен, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу жыйын катышуучулары, урматтуу журт башчыбыз, Кыргыз Республикасы өзүнүн эгемендүүлүгүн алгандан кийин эле дин тутуу эркиндиги дагы колго алдык. Мына ошол мезгилде дин саясатында тажрыйбабыз аз болчу. Мына бүгүнкү күнгө келип жетип, бүгүнкү күндө ошол дин тутуу эркиндиги жөнүндөгү долбоорду алымдар кеңеши менен талкуулап, муфтият кызматкерлери талкуулап, чындыгында 2008 жылдагы кабыл алынган дин тутуу эркиндиги жоболордун ичиндеги дин жаатындагы сунуш пикирлер алмашуу учурдун талап экендигин көрүп баамдап жеттик. Чындыгында биз көзөмөлсүз бир эркиндикке көнүп калыптырбыз. Могул жаңы кабыл алынып жаткан дин тутуу эркиндиги мыйзам долбоорунда көбүн эсе моюн сунууга, тартипке чакыруу, ошол эле мезгилде бир максатта, бир демде динди тутунуу маселеси коюлуптур. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз сизден Алла ыраазы болсун. Бул долбоор талкууга чыккандан кийин дароо дин алымдарын чакырып, тегерек стөлдүн үстүндө байма-бай жыйындарды өткөрүп бердиңиз. Бунун натыйжасында биз алымдар кеңеши, ошондой эле дин алымдарыбыз, жамааттын башында турган устаттарыбыз болуп, баардыгыбыз биргеликте бүгүнкү күндөгү дин тутуу жөнүндөгү мыйзам долбоорун баардыгыбыз биргеликте, бир тартипте, ынтымакта баардыгыбыз кабыл алдык. Эч кандай сунуш пикирлерибиз дагы жок. Мына биз кечетен бери бул долбоорду кайра талкуулап, жаңы вариантын биз бүгүн баардыгыбыз баш бириктирип, ынтымакта, бир тартипте, бир максатта буйруса баш бириктирип келип отурабыз. Рахмат. Дагы кимдерде сөздөрүңөр бар? Сунуштарыңыз болсо, пикирлериңиздер болсо ачык айтыңыздар. Максат ачы, сиздер сөз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, уссалату уссаламу аля расулиллах. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, чакырганыңызга чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Алла Таалам ооматыңызды берип, бийлигиңизди түптүү куттуу кылсын. Алла Таалам ыраазы болсун. Мен бул жерде тактоо иретинде мына жерде насаатчы деп, мурда үгүтчү деп келдик эле. Ушуга бир кайсы статьянын пунктун айтып койсоңуз. Мына азыркы жаңы мага колума тийген боюнча 3-чү берене 4-чү пунктта. 4-чү подпункт насаатчы. Насаатчы депчи. Ушул жерде ушул акырында мындай деп атат, каттоодон өткөн Кыргыз Республикасынын жараны. Анан бул жерде тактоо иретинде сурагым келип атат да. Бул карапайым жөн эле калк, кичине динди үйрөнөм, намазды үйрөнөм, өзүм кичине оңдойм деп 3 күнгө, 40 күнгө, бир 4 айга ушундай убакыттар чыгат да. Ошолорго тиешелүү же мындай дин алымдары аттуу баштуу үгүт насаат кылып, интернетте ошолорго же жалпысына, эгерде жалпысына эле болуп кала турган болсо, анда биздин жарандарыбыз бул жердеги насаатчынын бир топ немелери бар да, жогорку
билим диплому керек, каттоодон өтүш керек. Ушулардын бардыгына кичине мындай карапайым калк кыйналып калбайбы деген бир оюм. Эгерде ага кирбейт дей турган болсо анда проблема жок. Эгерде бардыгы ушу насаатчыга кирет дей турган болсо, анда кичине мындай ыңгайсызраак болуп калабы деген сунушум. Урматтуу Садын Кожоевич, урматтуу алымдар, бул маселе боюнча өткөндө биз алымдар менен дагы бир сыйра отуруп туруп тактап чыкканбыз, үгүтчү болчу буга чейин. Азыр эми насаатчы кылып бул жака киргизилип атат, ошол алынган сунуш пикирлердин натыйжасында. Бул жерде сиз айткандай карапайым калкка тиешеси жок. Бул ошол именно фатва берип, например, YouTube канал, WhatsApp, соц тармактарда өздөрүнчө чыгып алып туруп фатва берген учурлар көбөйүүдө да. Ошолордун ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алуу максатында киргизилген берене булчу. Анан могу ылдый тарапта өзүңүз көрүп турасыз, 7-чи подпункт ошол эле ушул эле берененин 7-чи подпунктунда карасаңыз, диний ырым-жырымдарды өткөрүү, коомдо салт катары түптөлгөн диний ырым-жырым жана чогулуштарды кошпогондо. То есть бизде салт болуп калган дин таратуу ыкмалары аларга вообще тиешеси жок бул нерсеничи. Сен тагыраак айтчы мына, мен азыр толук жооп ала алган жокмун. Максат ажы деле ала алган жок окшойт. Мына насаатчы деп. Бул жерде жанагы мыйзамда белгиленген тартипте каттоодон өткөн Кыргыз Республикасынын жараны дейт. Молдолорго тиешелүүбү же жанагы чыгып насаат айтып жүргөндөргө да тиешелүүбү деп сурап атасыз да сиз, туурабы? Мындай бизде жалпы эле кичине дин үйрөнөм деп чыгат да. Кичине таратты үйрөнүп алайын, социалдык, экономикалык, үй бүлөлүк абалдан кыйналган адамдар кичине өзүнүн мешиттерге барып жатып алып насаат айтат. Ошол жерде дарат үйрөнөт, намаз үйрөнөт. Анан кийин Кудайдан коркуш керек экен, ынтымак болушубуз керек экен деп кичине аз-маз чакырат. Ошого да тиешелүү же азыркы мындай аттуу баштуу көрүнгөн фатва бере турган алымдарга эле тиешелүү дейм да. Ошол разница. Термин чоң болуп атат да. Насаатчы деген сөз бул үгүтчү деген сөздөн жогору статусту ээлейт. Насаат деген сөздүн мааниси насаат айтат, акыл айтат, үйрөтөт, билимин таратат. Ага интернеттен, массалык маалымат каражаттарынан, мисалы үчүн бүгүнкү күндө сиз, Садыбакка Сажы, мына силерде жүрөт. Ошол билими бар адамдар гана элдерге ислам динин жайылтууга акугу бар деп атабыз. Ал эми бардык жарандар жана сиз суроо берген мечитке барса, мечитке барып өлүм житимдерде Куран окуса, жана ресторандарга барганда Куран окутпай, аларды бардык эле барып кимди чакырып келсе ошол окуй берет. Бирок насаал айтып, акыл үйрөтүп, фатва берип, динди жайылткан адамдар билимдүү болуш керек, статусу жогору болуш керек, ошон үчүн насаатты деп жазылчу. Ал эми насаатчыга ошол зеленый свет карточканы муфтият берет. Алар текшерип, бул жарайт, бул жарабайт деп, ошол тартипте отпайсызбы? Бул мыйзам тартипке келтирет деп. Мына тартиптин башаты ушул. Толуктоо иретинде дагы бир маселе бар бул жерде. Эгер дин тарат насаатчы бир жердин имамы же болбосо бир жерде мугалим, мударис болуп иштесе, медреселерде, например, да, или катардагы эле бир кызматкер болсо, муфтияттын системасында, ал автоматтык түрдө каттоодон бошотулат. То есть официальный представитель молдолук кылса мечитте же болбосо райондун имамынын карамагында иштесе же казиятта иштесе, медресе иштетсе, расмий диний кызматкерлер автоматтык түрдө каттоодон бошотулат. Түшүнүктүү. Так, сиз Борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасы Нурдинов Бактыбек Сарбагашевич, бул жерде бир эмени тактап коеюн дегем. 11-чи берене 4-чү пункт. Жерде медресе, мечиттерде имамдарды шайлоо боюнча кабыл алынган муфтияттын чечимдерди кынтыксыз аткарууга тийиштүү